Пирамида түрүндөгү соода, сетевый маркетинг, лотерея сыяктуу нерселер арам деп канча айтылып келе жатса дагы токтомоктон күчөп бара жатат. Акчасын алдырып, ала албай соттошуп, артынан кууп, оорукчан болуп калып, же жөнчүлүктө 20 сомун садака кыл десе араң чыгарган жаны аларга алдырган 20 000 деген акчасын башы көзү менен садакада эми деп отуруп калганы канча. 300 сом менен катталасың, анан кийин 3000 сом аласың деген түркүн аттарды жабынып алып, WhatsApp группаларда иш жүргүзүп жаткан кишилердин бирөөсү менен мен сүйлөшүп калдым. Анан ага айттым мен: "Туура эмес, сен бул кылып жатканың туура эмес. Же сен билбей жатасыңбы? Эгер сага 300 сом берип, үстүнө 2700 кошуп берип жаткан киши, бергиси келген киши жөн эле 2700 берип койбойбу сага, жөн эле акчаңды алып, анан сени күттүрүп, ойнотуп, анан акырында бербей. Же сен акчаңды берип, үстүнө кошуп алып жаткан акча каяктан келип калды? Аны ким берип жатат? Кантип эле ортодо пайда болуп калды? Ал сенден кийинкилердин акчасы да. Алардын акчасын сен алдап алып жатпайсыңбы? Эгер сенден кийинкилер дагы башка бирөөлөрдү алдай алса акча алат, болбосо жок. Ушундай эмеспи десем, мен башка жактан алдатканмын, бул жактан акчаларымды чыгарып атам дейт ачык эле. Бул жөн гана арам эмес, алдоо, зулум, кыянат, көз боёу сыяктуу толтура күнөөлөрдү мойнуна алуу болот. Кудайдан корккон киши ошондой оюндардан финиш алган болсо, ал акчасын өзүнөн кийинки жазылгандардан кечирим сурап, кайрып берүүсү керек болот. Мунун акыбети абдан жаман. Мазлумдун дуасы сага, бала чакаңа урпагыңдан бери каргыш болуп тийип, эки дүйнөдө кор болуп каласың. Анан алдатып жүргөндөр дагы суудан кургак бир аппак эмес да. Тооба кылыбыз керек болот. Аллах субханаху ва таала Кур'анда айтып жатат: "Истаизу билlah, ва ла таакулу амвалакум байнакум бил батил." Силер бири-бириңерди ортодо, бири-бириңердин малыңарды туура эмес, бузуку, жаман жол менен жебегиле деп Аллах таала кайтарып жатат. Арам кылып жатат мындай нерселерди. Мындай нерсени реклама кылган дагы, бөлүшкөн дагы, кызыктырган дагы, билип туруп унчукпай койгон дагы күнөөкөр болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: "Ман ашара ала ахихи би амрин я'ламу анна рушта фи гайрихи факад хана." Ким бир тууганына бир иште багыт көрсөтсө, бирок билип турат тууралык ал тарапта эмес экен, ал көрсөткөн жакта эмес тууралык. Ошондой кылып билип туруп, ага туура эмес жакка багыт көрсөткөн болсо, деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ал чынында бир тууганына кыянат кылды деди. Ар ким өз мээнети менен нан таап бала чакасын баксын. Адал да болот, сооп да болот. Эгерде кимдир бирөө бала чакам арамдан жеп калбасын, же суранып, тиленип калбасын, адалдан тамактансын деген максат менен үйүнөн чыгып кетип, ошол ниетте барып иштеп жүргөн болсо, ал Аллах жолунда болуп эсептелет. Мусулман адам бирөөдүн акысын дагы жебейт, ошол эле учурда өзүнүкүн да жедирбейт. Башкача айтканда, зирек, этият болуп, ар бир кадамын ойлонуп, билбесе, билгендерден сурап анан коет. Көрүп, билип туруп, анан бул андай эмес, башкача десе эле, анан 1-2 сом үчүн азгырылып, күнөөгө батып, алдатып жатып калса, өзүнүн эле шору. Боенуп келген карышкырга эшик ачып берген жет улак окшоп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-муъмину ла юлдагу мин жухрин марратейн." Чыныгы имандуу момун киши бир ийинге эки жолу чактырбайт.